ушундай жыйындар, ушундай диалогтор аткаруу бийлиги менен, коомчулук менен сөзсүз түрдө натыйжа болот. Биз дайыма эле ушул натыйжага жетишип жүрөбүз. Эми туура көрсөңүздөр, мындай мени жаман көрбөңүздөр, сөз бере албай калсам, бирок жумуш деген ушундай экен. Азыр министрлер кабинетинде ынтымак ортодо кайра жыйын болот, ал жакка кетишет. Ошондуктан көйгөйдү түшүндүк. Бул боюнча биз мындай баш отуз менен киришип, аткаруу бийлиги дагы, парламент дагы, ишкерлер дагы чогуу чаран туруштукка, тиги атамдаштыкка туруштук берүүнүн кантип биз кошуналарга тарттырып жибербей, ушул экономиканын локомотиви болгон тигүү тармагын кантип сактап калабыз жана өндүрөбүз деген маселенин терегинде биз баш оорутабыз. Чечүүнүн мындай жолун издейбиз. Коллегам Диля Айым айтканга мен толук кошулам. Анткени биздин тигүү тармагы бул азыркы оор абалга бир күндө эле келип калган жок. Бул көптөгөн азыр тигүү секторибиз жабылып, миңдеген адамдар жумушсуз калып атат чындыгында. Конечно, сизге да чоң рахмат. Силерге ушу көйгөйлөрүбүздү көтөрүп, ушу комитетте көтөрүп, ушундай чогуу жыйындарда көтөрүп жатасыздар. Мисалы үчүн агро өнөр жайына кандай колдоолор берилип жатса, ушу жеңил өнөр жайына да ошондой жардам көрсөтүлүш керек болчу. Бирок андай жардамды мамлекет тарабынан ушуга чейин болгон жок. Мына акыркы Диля Айым айтып атат, акыркы убактарда гана көрүнө баштады. Эл өз арабасын өзү тартып келди. Ар кандай текшерүүлөр, жаңырген салык саясаты бир топ биздин ишкерлерди мындай кыйынчылыкка алып келди десек болот. Бул көйгөй мындай кечээ болгон жок деп атабыз. Ошо буга чейинки тигүүчү ассоциация көптөгөн көйгөйлөрдү айтып келген. Чындыгында ушу Диля Айым менен көптөгөн министерство экономикага бардык. Ушу премьер министрдин артында барганда деле ушу Диля Айымды колдойт элем. Чындыгында жанагы коңшу өлкөдөгү Өзбекстанды колдогондой биздин мамлекетте колдоо болгон жок. Чындыгында моюнга алышыбыз керек. Баарыбыздын күнөөбүз бар. Мына азыр ушуга чейин айтып келдик элек. Мына азыр уже жетип, кандай десем, жетер жерине жетип, көп секторибиз жабылып атат. Ал жабылган сектор жабылып эле тим болбосо, мына алар бизге канча, мамлекетибизге канчалаган салыкты төлөмөк. Мына азыр эми былтыркы жылдагыдай салык быйыл чогулабы, чогулбайбы, ал да күмөн жаратып атат бизге. Ошол эле коңшу мамлекеттердеги негизи бул жеңил өнөр жайын Кыргызстан аябай жакшы түптөгөн. Чындыгында эч кандай мамлекеттин колдоосу жок. Эл өз арабасын өзү тартып, өздөрү колдогон, мындай көтөргөн десек болот. Анан биз кандайдыр бир эмелер менен ушуну айтып аттык. Өзбекстан алып кетип атат биздин баягы биз ушу жеңил өнөр жайды бутуна коюп койсок, уже Өзбекстан биздин эмени тартып кетип атат. Элдер ушундай ишсиз калат деп көп чогулуштарда айттык. Буга эч кандай реакция болгон жок десек, сиздер таанбайсыңар, болгон жок. Эсли болсо биз ушуга чейин барбайт элек. Мына азыр биздин рынокто ушул эле коңшу Өзбекстандан келген ошол эле жеңил алардын товарын бизге алып келип атат. Потому что өзүңөр билесиңер, бизде элементарный бир мындан бир 10 жыл Ойордого барганда айттым эле, бизде элементарный даже топчу чыкпайт, ийне чыкпайт. Ошонун баары биздики привозной. Ага дагы бир жеңилдиктер каралат деген кандайдыр бир себептер менен ал жеңилдиктерди эле бая башында каралып келип, аягында бая тыйын кандай келсе ошондой кылып өтүп калды чындыгында. Кыйынчылык жаралып атат чындыгында. Анан Өзбекстанда болсо мына азыр элементарный ошол фурнитура өздөрү чыгарып атышат. Жанагы кездеменин түрүн өздөрү чыгарып атышат. Мына биз ошолорду алып келип, биз ошолорду иштетип атабыз. Азыр Өзбекстандан товар алып, даже Турция, Кытайдын товар бул жакта калды дагы, биз ушу коңшу мамлекет Өзбекстандын товарларын алып, ошолор менен иштеп, ошолор менен кылып атабыз. Анан биз мындай болгондо, мындай өндүрүштүк бир товарларыбызды колдобой атабыз чындыгында. Мен ушу Диля Айымга дагы өзүм кезиксемде айтайын дедим эле. Ушу Диля Айым жанагы жанталашып ошол өндүрүш, ата мекендик өндүрүштөн чыккан товарларды ярмарка уюштуруп атат. Аяк бияка жол таап издеп атат. Өзү ушундай бир эл үчүн бир кызмат кылып калайын деп атат. Эми жалгыз кишинин колунан эчтеке келбейт экен. Азыр мамлекеттин колдоосуна абдан муктажбыз. Потому что негизи Орто Азиядагы эң чоң базарлардын бири Дордой болчу. Биз ошо менен сыймыктанчубуз. Эми азыр акыркы күндө Дордойдун акыбалы да эле өтө оор. Азыр эч бир коңшу өлкөлөрдөн кирбей калды. Биз ички гана рынокко иштеп калдык.
ички гана рынок иштеп калдык. Биз мына Кубанычбек мырза баягы биринчи ЭТТ, СФ легализацияны алсын, бир жеңилдик болсун деп бардык, ага да көндүк. Биздин ошол суранычыбызга булар да навстречу барып, ошондой талаптарды талабыбызга көнүп, аны да кылып беришти. Анан чындыгында баягы элдер дагы мындай ошого патенттин системага өттүк деп мындай бир ыраазы болуп, иштерин жаңы баштайын деп, мына деп баштап кичине иштеп калганда, мына ушундай бир товарлары эч жака чыкпай, ошо биздин товарлар Россиянын баягы талабына ылайык келбей, биздин товарлар чыкпай жатат. Азыр проблема биздики ошол. Бизде сбыт жок болуп атат. Азыр ал жак бул жактан келген менен товардын сбыты вообще жок болуп атат, такыр. Анан муну мамлекеттик деңгээлде бир караштырып, эми Россия менен бир баягы биз өнөктөш мамлекет болгондон кийин муну мамлекеттик деңгээлде бир караштырып, ушу ишкерлерибизге жардам берип, ушулардын иш ордуларын бир алып калганга бир жардамдар тиет деген ишеничтебиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Биздин максатыбыз деле ошол. Ушул жеңил өнөр жай бул биздин экономиканын локомотиви болуп келатат да. Ошону канткенде биз атаандаштыкка туруштук берип, бюрократияны жоюп, миңдеген жумуш орундарын сактап, ишкерлерибизге канткенде колдоо кылабыз деген максатта мындай чогулуп отурабыз. Муну эми жыйындын аягында чечимдерди кабыл алабыз. Буюрса, сиз сүйлөсөңүз, андан кийин сиз анан Асель айым сиз мына сүйлөй тургандар абдан көп болуп атат. Ошондуктан эми урматтуу депутаттар, сиздер дагы суроо жоопко жазып берсеңиздер болот Бакчар Алиевичке. Бүгүнкү күндө биздин дүн продукциябыз. Себестоимость бир платье, женское платье. 2700 сомдон тигип, материалдардын баарын алып туруп, каргага тапшырып бергенден кийин Россия Федерациясына жеткенде уже где-то 6-7 миң рубль болуп калып атат. Анан алар өзүнүн надбавкаларын кошуп туруп, эметкенден где-то бир аяк жактан уже башка Өзбекстан мамлекетинин, башка мамлекеттерден келген дүн продукциялар бизден 2 эсе арзан болуп атат. 3 миңге чейин 4 миң рубль болуп атат ошондо. Туурабы? Ошондой болуп атат да. Биз конкурентоспособностьбызды жоготуп атабыз мүмкүн. Ошон үчүн биз могу жерден бүт министерстволор, ошол эле ЭЭКтин министерство өкүлдөрүбүз, бизде 2 министрибиз отурат, ЭЭКте. 2 министрибиз отурат, таможенныйлар, могу бүт министерство экономики, баардыгыбыз кошулуп туруп ушу багытта жумушту алып барбасак болбойт. Не үчүн дегенде биз бүгүнкү күндө эси бүгүн коңгураны биз кагып атабыз. Дагы чын айтат могу жерде Элекпромдун өкүлдөрү айтып атат. Дагы ушу траляля болуп туруп, дагы 1-2 ай отура берсек, ушинтип ушу заседанияларда 10 миңге чейин жетет. Бүгүнкү күндө могу жердеги бунун артынан бул деген эме кетет, мунун артынан эффект кетет. Бул Элекпром токтосо 100 миң деген адам жумушсуз калган сайын артынан эффект строительный бизнестер. Потому что бүт эменин баарын квартираны алып, тияк-бияк кыймылдаткан, ошончо 100 миң кишини багып аткандар, ошолор эле квартира алып атышат. Ошолор эле экономиканы астакырынан движущая сила деп коет мунучу. Бир жагыбыздан аксасак, бир бутубуз аксай баштаса, 2 бутубуз чуркап кетер, бир бутубуз менен чуркап кетпейбиз да. 2 бут менен одновременно чуркашыбыз керек. Ошондо бир бутубуз кичинеден аксай баштады. Ошон үчүн бир бутубузду аксатпаш үчүн баарыбыз аракетибизди кылышыбыз керек. Анан бүгүнкү күндө тиинде болуп атат, мындай болуп атат. Министерство экономиканын алдына мен сунуш кийретелим. Министерство экономиканын алдына. Элекпромдун атайын тармагын ачкыла. Отделин ачкыла хотя бы. Ушунун артынан ушулардын көйгөйүн уккан бир отдел ачып коелу, бир 3-4 бала деп атат буларчы. Ачкыла. Ушуну непосредственно статус бергиле, ушулар менен иштесин. Статистиканы алып барсын. Ар бир акимдер менен, ар бир губернаторлор менен иштеген эмелерди эметсин. Ошону биз менен управление өнөр жай башкармалыгы бар, кечирип коюңуз. Жок, бар болсо, ошонун статусун көтөрүп туруп, ошонун отделден статусун көтөрүп тапшырма сиздерге. Могу именно ушу Элекпром менен иштеген биздин 3-чү тармагыбыздын бир бутагы ушулар экономиканы жылдырып аткан азыр бүгүнкү күндө. Кыргызстан Made KG деп биз менен орус менен башка казак эли бүт баарын биз кийинтип атабыз бүгүнкү күндө. Ошону биз өзүбүздүн тармагыбыз жактан биз азыр тартып кетишибиз керек.
Сентябрда бұл көйгөй башталған. Бирок тилекке каршы сентябрдан бери 5 ай өттү. Тигүү тармагына реалдуу жардам болгон жок. Жанагындай минимум 4-5 миң цех жабылды. Андан да көп. Шуга окшогон маселелерди эмне себептен жабылып атат дегенде бир киши кабар албайт да. Мисал, мен өзім эле мисал ала туран болсом, мен цех ачканда мени 3 ай текшерди. Мен кудду сотто жүргөндөй болдум. Бардыгы келип текшерди, бүтүндөй. Суудан баштап башкасына чейин. А эмнеге биз кыйналып атканда бир дагы мамлекет орган келип бирер жолу кабар алып койбойт. Бир жолу дагы. А биз канча жолу башка жака мамлекет өкүлдөрүнө келип атабыз, башка нерсе кылып атабыз, бирок тилекке каршы экономика министрлиги чече албай атат. Эмнеге? Себеби булар айтып атат, аракет кылып атат, туура булар коллегалар айткандай. Бирок бардык нерсе законго такалып калып атат. Бизде гибкийлик жок. Азыркы күндө бүт эле ишкерлер, мисалы үчүн мен азыр мондай, урматтуу депутаттар, 2000 жыйнап келдим. Кимге кредит керек, ким кыйналып атат, эмне себептен? Өздөрү коюлган колдор менен, печаттар менен. Бардыгына обороткага акча керек. Керкилер айтып атат, зыбыт жок болсо биз каяка сатабыз деп. Зыбыт тапса болот. Ар бир ишкердин өзүнүн. Бирок бардыгына акча керек. Жаныбызда Казакстан турат, Тажикстан турат. Ал жака мен лично барып келдим, барып кыдырып келдим. Ал жактарга сатса болот. Бирок бардыгы келип такалып, финансга такалып атат. Өзбекстан менен бизди салыштыра туран болсок, Өзбекстан өндүрүш тармагына 2014-жылы жакшы бир көңүл бура баштады. Азыркы күндө акимдери, министрлери район кылып туруп, бири-бири менен жарышат да. Ошол жерде финансы жактан жардам берет. Выставка болсун, выставкаларын төлөп берет 100%. Бизде белгилүү эле проценттерин төлөп берет, калганы, мисалы, мен өзүм бир выставкага бара турган болсом, паланча миң сом расход кетет. Мен постоянно бара албайм да. Буну бирок туура өкмөт жактан бир аз жардам болуп атат. Бирок фактически алып караганда Өзбекстан менен биз, Өзбекстанда эки нерсе жакшы. 3 нерсени чечип берди. Биринчиси финансын чечип берди, экинчиси жанагындай сертификацияны чечип берди. Үчүнчүсү жумушчу күч арзан. Биз азыркы күндө алар менен биз конкуренция боло албайбыз. Бизге келген клиенттер ал жака өтүп атат. Бизге келген ишкерлерге азыркы күндө мамлекет бир аз акча бөлүп берди. Ал эми аябай мизерный да. Абдан аз ал. 300 миллион бөлүп берди деп атат. Неге айыл чарбасына бөлүнгөндө бизге ишкер тигүү тармагына каралбайт да? Мисалы өткөндө бюджет каралды депутаттардын. Мен барып карап отурдум, Дилай менен чогуу. Бирар жолу бир киши ошол жерде тигүү тармак боюнча сүйлөгөн жок. Ошол жерде мен санап отурдум, 23 киши айыл чарба боюнча сүйлөдү. 23 киши. Бирок калган бир киши дагы тигүү тармак боюнча сүйлөгөн жок. Бирок тигүү тармагы боюнча азыркы күндө 5,5 миллиондой адам иштейт экен, эмгектенет экен. Неге бизде ушул маселелерге гибкий форматта отуруп, мындай чечим чыкпайт да? Сөзсүз түрдө закон чыгыш керек, башка нерсе чыгыш керек дейт. Бирок ушундай кылып жүрсөк биз аркага кетип калып атабыз да. Азыр 4,000 5,000 цех жабылды. Биз дагы бир айда ушундай маселелер менен, чогулуштар менен жүрө турган болсок, гибкий болуп чечпесек, 10,000 цех жабылат. 10,000 цехте, бир цехте 10 адамдан иштегенде деле 100,000 адам. Канча адам жумушсуз калып калат азыркы күндө. Биз ошол нерсеге, жана Азамат туура айтты, бир комитет түзүп берсеңиздер, ошол комитет түзмө-түз эмнебизди билсе. Өзбекстанга өткөндө ошол нерселерди биз да көрдүк, мен жакында эле өтүп келгенде көрдүм. Ошол министрлик, ошол акимдер бүтүн ишкердин несини аттарына чейин билет экен. Анан экинчиси, мен бүт гостиницалардан статистика алдым, бүт сурап чыктым. 2025-жылы бизде ишкерлерди өнүктүрөбүз, ишкерлерге бүт шарттарды түзөбүз деген 3500 жолугушуу болуптур. 3500 жолу. Именно мамлекет өкүлдөрү менен, биздин ассоциациялар менен. Бирок ошолордун кайсынысы результаттуу болду азыркы күндө? Биз азыр банктар менен карадык, банктарга да сунуштарды берип атабыз. Проценттер абдан кымбат. Бизге ушул проценттерди айыл чарбасында кылып туруп, пайыздарын азайтып берсе, анан льготный периоддорду коюп берсе, ошондо биз иштейбиз. Аны бул министрликке келип айта турган болсок, жогорку кеңештен өтүш керек, мыйзам кабыл алыш керек, алар караш керек деп атат.
Биз сентябрдан бeri калып келгенде эски жогорку кеңеште бирөөсү да көтөргөн жок. Биз киргенде бул байке өзү көтөрүп берди. Өткөндө бир эле жолу. Башка эч ким кайрадан жабылып калды бул тема. Эми буну бардыгыбыз социальный сеттен карап туруп атабыз. Сөзсүз жыйын болуш эмес, өзүбүз да кипки болуп туруп иштешибиз керек го дейм. Өзбекстанда бул нерседе ар бир адам өз жоопкерчилигин алып туруп, мамлекет дагы, ишкер дагы иштейт экен. Азыр биз ушинтип эле кайра эле чогулуш кыла берсек, эч качан ишкерлер алдыга чыкпайт жанагындай. Ачык иштебейт. Бунун үчүн диалогко барыш керек. Диалогко барыш керек үчүн налоговый айтып атат 9000 эле ишкер деп. Бирок бизде 9000 ишкер эмес да, 30 000, 40 000 ишкер бар. Анын бардыгына диалогко чыгып, биз сиздер ачыкка чыга турган болсоңуз, мындай шарттар деп 2-3 вариант менен сунуштай турган болсо, биз алдыга чыгып иштейт элек да. Биз ошол нерселерди даяр сунуштарды юристтер менен чогуу даярдап келдик. Качантан бери даярдап жүрөбүз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жасыл мырза, биз сиздин интервьюңузду да көрдүк. Мына Азамат мырзанын дагы интервьюларын көрүп чыктык биз кече. Буга чейин деле бирок маалыматыбыз бар. Жанагы жогорку кеңештин төраганын алдында дагы бизнес кеңеш бар. Биз аларга бүгүндөн баштап тапшырмаларды берип, эгерде экономикага таасир эте турган мыйзамдар болсо, биз аны ыкчам кабыл алганга регламент жол берет. Эгерде биздин бюджетке, экономикага чечилүү мыйзамдар болсо, биз аны чукул 3 окууда кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ушул жагынан биз министрлер кабинети менен диалогко барып чогуу иш алып барабыз деп ойлойм. Жана бир сүнүш айтып коеюн. Мына Россияда мына булар Россияны базарыны мына товарыны сатып ошол жерде талап бар да, силерди чыгарган эмеңерге. Азыр деле талап барбы продукцияда? Жооп берип койсом болобу? Мен Москвага барып келдим, октябрь, ноябрдачы атайын. Садовод Люблиновго барып келдим. Кыргыз ишкерлер бар экен. Бирок алар айтып атат, мурдакыдай күпүлдөгөн сода жок дейт да, токтоп калды, бирткеден болуп атат дейт. Көбүнчөсү ошо өзүлөр ошо базарда иштегендердин көбү базарда сода болуп атат. Мисалы, алып барса айына 10 000 штук, ошонун бир 2 000, 3 000 штугун базарда сатат экен, офлайн торговля, калган 7 000-ин ошо онлайн рынокто сатат экен да. Бирок бул жерде бир кесепети бар. Мурда биздин рынок турган ошо Садовод Люблиновдо чоң рынокто, бул Россиянын баарын полностью закуп кылышы да. Полный өзбектер менен тажиктер база болуп тур биздин местаны. Тура айтып кетишти. Темир Аргимбаевич жалаң майка, трусы, халаттардын баарын, дешевый сегменттин баарын, масс маркеттин баарын басып кетти. Бул жерде мен кошулам. Мындай кичине сөздөн ашып кетем, бир мындай стратегически ойлогондо бул жерде тура обсуждение кылып атабыз да азырчы. Бул жерде ТПП Асележи да тура айтып кетти. Россиянын населениясы 145 миллион, ЯЭКтебиз, Казакстандын населениясы 20 миллион, белорустар 40 миллион, жалпы 200 миллион население. Биз ошонун бир 30 эле 20 эле миллионун кийинтебиз. Мы на 4-м месте стоим по одежде. Биринчи очередде Китай өзү турат, экинчиде Россия турат, үчүнчүдө Өзбекстан турат, анан төртүнчүдө Кыргызстан турат. По экспорту одежды на территории РФ. Вот биздин максат, не надо сейчас распыляться, фокус держим на Россию, надо завоевать российский рынок. Вот стратегический вопрос, вот этот надо решать, да? Сиздин вопросуңуз ушундай, надо с ФБ, с Озоном дружить, если вкратце. Рахмат, мына Темир Аргимбаевич айтты эле, мына 100% сапаты боюнча деле мына Россияда нема кылынган боюнча биз ишкерлер ушу жетишкендикке неме болду да, жетишти. Эми буларга бир эле биздин немебиз ыраазычылыгыбызды билдиребиз депутаттардын атынан. Энди булар деле азыр булар ишкерлерге азыр биз мүмкүнчүлүк жаратып беришибиз керек. Биз таможенный союзду кандай мүмкүнчүлүк болсо, таможенный союз болбогон өлкө мамлекеттерге караганда биздикилер какыныш керек эмес да. Каерде болбосун, бир эле ишкерлерибиз эмес, ошол башка өлкөлөрдөгү биздин жарандарыбыз деле документ боюнча деле кыйланыш керек эмес. Аларга биз ошондой мүмкүнчүлүктү жаратып дух беришибиз керек. Анан башка ишкерлерибиз мына өндүрүш боюнча, мына картошка, күрүч боюнча деле сата албаган дыйкандарыбыз канча Кыргызстанда. Ошолор боюнча деле бир али иш алып барсаңар дейм, башка өлкөлөргө чыгарганы алар деле али азыр селитре кымбат болуп атат. Ошолордо кыйынчылык болуп, могу адам бир күн иштебесе, эртеңки күнү кыйын болуп атат. Ошончо мына ишкерлерге мен ыраазычылык билдирем, мына ушундай жетишкендиктерге эришипсиңер. Эми мындан нары биз мүмкүнчүлүктөрдү жаратып Кыргызстанда, башка жерде биздин өлкөдөгү, Кыргызстандык өлкөбүздөгү бир жаран кыйланыш керек эмес. Кандай мүмкүнчүлүк болсо, биз жардам беришибиз керек. Анан мына бир айда бир чогулуп
nima bolsa delе çoğulganda bizi liderlerimizi çakırsaňar dele barıp eldi köýgeýini ugup har bir deputatça haýrly şart emes. Bizatne o'sha liderlerimiz barıp ugup koysa o'sherge mümkinçilikli jarat berer degen ümitdemdir. Rahmat sizlerge. Çoğun rahmat. Azamjad Abdullajanoviç, sizge çoğun rahmat. Azır berебиз. Azır mına tuura 2 saat talkuladık. Urmatlı deputattар, sunuşlar bolsa айтсаңыздар, mına atkarı bilginden dagы kısa жооп берсеңиздер мүмкүн болса. Анан biz fraksiyanın çeçimlerin ötsök. Медер Özkönбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Бүгүн бардыгыңыздар, мен ойлойм, ишкерлер өзгөчө ачык бизден сунуштарды күтүп отурасыздар да. Биз жогорку кеңеш бардык тийиштүү ишкерлерди колдоо максатында керектүү мыйзамдарды кабыл алып берүүгө даярбыз. Жана ишкерлерге да кайрылып кетет элем. Бул багытта биз бул кризисти эки багытта карашыбыз керек. Бул биринчи өзүбүздүн Кыргызстанда катталган ишкерлерибизди колдоп алуу. Экинчи багыт бул тигүү тармагында иштеген ишкер эже карындаштарыбыздын жумуш орундарын сактап калуу. Ушул учурда сиздер айттыңыздар, бизге ийкемдүү болуңуздар, аткаруу бийлиги, жогорку кеңеш ийкемдүү болуп бериңиздер, кризистен чогуу чыгып кетели деп. Мен ушул учурдан пайдаланып сиздерге да кайрылам. Сиздер да мекенчил болуңуздар. Анткени 10 миң деген, 20 миң деген эже карындаштарыбыз азыр жумушчу орунсуз калып жатат. Ошон үчүн Тышкы иштер министрлигине сунушум бар. Мүмкүн азырынча ушул кризиске байланыштуу четтен келген пакистандык, бангладештик жумушчулардын жаңы келүүлөрүнө мүмкүн чектөө салып, азыр жумуштан айрылып калган ишкерлерибизди сиздер чоң тигүү цехтери кабыл алып, алардын мындай кыйналып калбоосуна жол бербөөгө аракет кылсаңыздар. Экинчи багыт бул ишкерлерибизди биз колдоп алышыбыз керек. Жана тийиштүү материалдык жардамдарды беришибиз керек. Бакыт Төлөмүшевич, кредиттерди беребиз деп атасыздар. Мындай маселе болуп калбасын да, айыл чарба багытында көп аз пайызда кредиттер берилет. Бирок алар максатсыз пайдаланып калынат. Менин сунушум Американын, Европанын ушундай жакшы жактарын пайдаланып, ал жакта мындай да дайыма мамлекет үчүн ачык айкын салык төлөп жүргөн, көп салымдарын көп жылдар бою кошуп жүргөн мамлекет жергиликтүү ишкерлердин рейтинги бар да. Аларга мисалы үчүн 6% отас, мамлекетке буга чейин көп салым төлөп, кыргыз жарандарын кабыл алып иштеп жүргөн компанияларга мүмкүн рейтинг коебуз. Банкта деле бар го өз ара ким кредит төлөбөсө аларга бербейт. Ошондой сыяктуу бул знак болуш керек да, мына ишкерлергечи. Эгер келечекте кризис болуп калса, биз налогду убагында төлөсөк, мамлекетке салымыбызды кошсок, бул кийин мамлекет да бизге жардам берет дегенчи. Мүмкүн ошондой ишкерлерибизге биз 6 эмес 4-3%дан берели, анан эки багытта алайлы. Анткени бул жерде жалаң гана чоң ишкерлер келип калды деп ойлойм. Ал эми майда чакан ишкерлер да бар да. Ошон үчүн аларга да кризистен чыгып кетүүдө мындай эки багытка бөлөйлү да. Чоң ишкерлерди да колдоп алалы, майдалардын да жабылып калбоосуна мындай мүмкүнчүлүк бербейли. Анан ошон үчүн 2030 карата мамлекетибиз амбициозный план коюп жатат. Өнүгөбүз, алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулабыз депчи. Келечекте азыркы көйгөйдөн биз жакшы сабак алып, ишкерлерибизди колдоп алсак, мен ойлойм, тигүү тармагы экономикабыздын локомотиви болуп бере алат да. Жанагы акчаларды кандай бөлүштүрөбүз, ошону кандай пайызда бересиз, кимге бересиз, ошол боюнча жооп берип коесузбу? Болду, рахмат. Рахмат, Медер Özkönбекович. Кыскача жалпы күтүлүүдөгү кредиттик портфелдин көлөмү 3,7 миллиард деп атабыз. Ошонун пайыздык бир төлөмүн 300 миллион бюджеттен субсидия болуп берет. Жалпы шарттар 5 жыл 60 ай. Кредиттин узактыгы. Ошонун ичинде жанагы кредиттин негизги суммасын төлөөдөн бошотуу бир мөөнөтү бар. Ал 6 айдан 18 айга чейин. Тармактар эми негизги алуучулар булар орто жана
чакан ишканалар. Чоң ишканалар менен өз-өзүнчө алар менен дагы кредит маселеси өз-өзүнчө. Бул жанагы 300 миллион субсидия бул орто жана чакан ишкерлер үчүн. Эми бир гана станок сатып албастан жана оборотный средства деп айтылып атпайбы? Ошого да анткени кээ бир цехтер станоктору бар, швейный машинкалары бар, бирок оборотко жетпей атат. Алар дагы ушул кредитный линиядан мындай кредит алууга мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары рефинансирование, мурунку кымбат карыздарды дагы жаңы шарттарда 6%-тын 6%-га мындай жаңылатып мындай рефинансирование кылууга мүмкүнчүлүк түзүп берилип атат да. Ошо андан тышкары стартаптар бар. Стартаптар алар эми чакан кичине таптакыр нөлдөн баштаган бир проектлер, долбоорлорду колдонууга мүмкүнчүлүгү бар. Буга чейин Искендер Эсенгелдиевич айтып атат, бул биринчи жолу стартаптарды финансирование ачып атабыз да. Ошо тигүүчүлөргө андан тышкары жана льготный периоду 6-12 ай деп атпайбызбы? Керек болсо дагы узартып берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Президенттин тапшырмасына ылайык азыркы жана 6% деп атпайбызбы? Да кайталап кетейин, эгерде бул жана биздин тажрыйбабыз жакшы болсо, жигердүү, түшүмдүү болсо, результаттары жакшы болсо, андан дагы мындай көбөйтүп, кеңейтип, анан шарттарын жеңилдетип берүүгө карагыла деген тапшырма түшкөн. Рахмат. Рахмат чоң. Саламатсыздарбы, мен Кунасова Нуржан, швейная фабрика Бархат. Жумабек Мамытбаевичке кайрылмакмын. Менин сунушум үйдө тиккен туура эмес. Мен производственный катары айтат элем, бул цикл бузулат. Биз ошол эле Куликовский торту баарына таратып, унсун, сахарын таратып, үйдөн бышырып келгиле дегендей. Бул биздин Европага чыгыш, Дубайга чыгыш, бул биздин сапатыбыз дал келбейт. Туура эмес. Баары үйгө жумушка келип, фабрикага отуруп, 8-ден 8-ге чейин же 8-ден 6-га чейин иштеш керек. Садик, школдор каралыш керек. Ошо сунушум. Чоң рахмат. Мына тоготерин айттыңызбы? Ушундай сунуш берсеңиздер, кыска-кыска. Жанаттан бери кол көтөрүп. Саламатсыздарбы. Осо Нур Текстиль, Ассоциация союз швейников. Мен тигүүчүлөргө гекке очередь, отдельно очередь берсеңиздер жакшы болмок, потому что азыр ориентир алсак местный швеяларга, алар бааларды көтөрө баштайт зарплатанычы. Мен опрос кылдым соц тармакта, 140 миңге чейин сурап атышат швеяларыбызчы. Бул өтө чоң сумма. Биз анда себестоимостька кирбейбиз, конкуренция кыла албайбыз. Түшүндүм эжеке, бул сунушту жана Темир Эргенбаевич айтып өтпөдү. Анан иностранецтерди жаппашыбыз керек. Бул алар конкуренция болуп атат. Биздин швеялар менен иностранецтердин. 50%дан кылсак дагы жакшы. 50% организацияда, компанияда 50% иностранецтер иштеп, 50% биздин местный швеялар иштесин. Ипотекалык компаниянын жабылбаш керек, туура. жетекчилиги менен сүйлөшүп көрүп, аларга да бир сунуш таап көрөлү. Саламатсыздар, Red Express транспорт компаниясы, мен чында кичине көбүрөөк убакыт керек болчу. Бирок азыр жакшы вопростор болуп атат. Бирок канчалык жакшы текпейли, канчалык кредит бербейли, канчалык колдобойлу биз жеткире албасак, анда проблемабыз чечилбейт. Ошондуктан биринчиден маркировка боюнча, маркировканын өзүнүн бир проблемасы бар. Бул орустардын внутренний отслеживание товаров деп коет. Ошонун постановлением правительства закреплять этип алган. Ошону биз да постановлением правительства зеркально закреплять этип койсок, это биринчиси. Экинчиси, навигационный пломба боюнча пилотный проект өтүп бүттү. Мына буюрса Кудайга шүгүр жакшы. Ошону жаңыдан уланат экен. Ошого биздин өндүрүлгөн товардын код ТНВ-тарын кошконго көмөк көрсөтсөңүздөр. Үчүнчү маселе бул декларация, сертификация боюнча декларациялардын 90% туура эмес берилип атат. Себеп дегенде декларант сертификаттын айырмасы за соответствие товаров и информации декларирования декларант несет ответственность болуп туруп, туура эмес декларациялар берип коюп атат. Бул бизде эле эмес, көбүнчө орус тараптан, Россия тараптан. Себебинде кийин ал товарды оборотко алганда бул немеси көп. Внутренний кухня деп коет, ошонун баарын алып келгенде биз итогунда Россияда өндүрүлгөн товарды киргизди болуп калып атат, ФТС өткөрбөй коюп атат. Ошого көп көйгөйлөр бар.
эгерде кимге кызык болсо мен кенен айтып бермекмин. Чоң рахмат. Адатта депутаттар менен аткаруу бийлиги өздөрү эле комитетке чогулуп, маселени талкуулап, анан чечим кабыл алып коет да. Биз ошон үчүн мына ишкерлердин бардыгын чакырып, силерди угуп, аткаруу бийлиги дагы биз өзүбүздөн мурун силерге сөз берип, силерди урматтап сыйлап, мээнетиңерди баалап, мындай аракет кылдык да. Ошондуктан урматтуу депутаттар, урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү, эми жакшы эле ойлор айтылды. Биз буга чейин мына билим берүү боюнча дагы 2 жылдай биздин депутаттык топ иштегенбиз. Бала бакчалардын саны 20%-ын тегерегинде болчу. Улам ушинтип жыйналыш жасап отуруп, мыйзамдарды өзгөртүп отуруп, бүгүнкү күндө бала бакчалардын саны Кыргызстанда 60%-га жакындады. Ошон үчүн сиздер мындай жыйындардан кандайдыр бир натыйжа чыкпай калат деп кооптонбоңуздар.